Күздө боло турган парламенттик шайлоо ачык айкын өтүшү керек. Бул тууралуу президент Алмазбек Атамбаев БШК төрагасы Туйгуналы Абдрайымовду кабыл алганда билдирди. Ички иштер министрлигин реформалоого Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму көмөктөшөт. Эки тараптуу кызматташуу боюнча меморандумга бүгүн кол коюлду. Айтнамалга арналган иш-чара эртең эски аянтта таңкы саат 6-дан 10 мүнөт өткөндө башталат. Саламатсыздарбы, күндөрүктүн кечки топтоо менен таанышыңыздар. Студияда Замира Нусубалиева. Кара тизмеге кирип 3 жылга депортацияланган 49 000 мекендешибиз 20-июлдан тарта кайра Орусияга барууга уруксат берилет. Бул тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Болот Жунусов биздин каналга билдирди. Орусиянын федералдык миграция кызматы чектөө алып салынган кыргызстандыктардын аты жөнүн атайын тизмеде жарыялайт. Жарандар өзүнүн кара тизмеден алынганын 3W чекет, ФМС чекет, Gov чекет ру сайтына кирип тактап алса болот. 5 же 10 жылга депортациялангандарга мындай мүмкүнчүлүк каралган эмес. 20 июльдан баштап жаңы мыйзам иштей баштайт. То есть биздин жарам Россияга барганда мурдакында 7 күн эмес 30 күн ичинде жашаган жеринен каттоого туруш керек. Ошо 1 айдын ичинде жумуш табат, шашпай жашай турган жерин таап алат. Ошондон кийин жумуш табылгандан кийин патенти кереги жок. Мурдакындай разрешение на работу кереги жок. Жалаң эле трудовой контракт деп коет экен. Ошо трудовой контрактты работодатель менен кол коюшат. Дагы бир мындай онтпаш керек да, жумуш берген фирма болобу, жеке ишкер болобу, ошого айтыш керек. Бир кагаз ФМСке жөнөтүп коюш керек. Уведомление о приеме на работе гражданина Кыргызстана деп бир кат жөнөтүп коюш керек. Ошондо толук биздин жаран легалдуу Россияда иштей баштайт. Ички иштер министрлиги менен Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги борборунун ортосунда күч түзүмдөрүн реформалоо, кызматташуу жана Кыргызстандагы укук тартибин өнүктүрүү боюнча меморандумга кол коюлду. Ички иштер министри Мелис Турганбаевдин айтымында милиция азыр замандын талабына шайкеш келчү багытта иш алып барууда. Турганбаев бул уюм менен биринчи меморандумга кол коюлгандан бери 12 жыл өттү. Эми кызматташуунун деңгээли жаңы баскычтарга көтөрүлүшү керектигин белгиледи. Ал эми Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги борборунун жетекчиси Сергей Капинос болсо, ички иштер министрлигинде жаңы системанын иштешине жана мамлекеттик коргоодогу башкарууну өркүндөтүүгө көмөк көрсөтүлүп жатканын айтты. Ошондой эле бардык жасалып жаткан иштер ачык айрым болушу керектигин билдирди. Реформага да акча бөлүнүп бериш керек, атайын акчалар. Бүгүнкү күндө мына меморандум кол коюлду. Булар дагы азыр Орусиядагы бир жакшы жардамдарды көргөзөлү деп атышат. Я думаю, жылдын аягы кийинки жыл көрөбүз, дагы убакыттар бар да алдыдагычы. Бирок бүгүнкү күндө алдыга бир кадам алдыга мындай бар да милициянын. Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиянын төрагасы Туйгуналы Абдрайымов шайлоо системасын өркүндөтүү боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер туурасында президент Алмазбек Атамбаевге маалымат берди. Мамлекет башчынын кабыл алуусунда болгон БШК төрагасы алдыда келе жаткан парламенттик шайлоого даярдыктын жүрүшү, жарандардын биометрикалык маалыматтарын жыйноо, добуштарды электрондук эсептөө ыкмаларын киргизүү боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер тууралуу айтты. Учурда шайлоочулардын тизмесин сапаттуу кылып түзүүнү камсыз кылуу жана добуштарды эсептөөнү ачык айкын жүргүзүү боюнча кандай иштер жүрүп жатканы тууралуу маалымат берди. Президент Алмазбек Атамбаев муну уккандан кийин алдыдагы парламенттик шайлоо ачык жана калыс өтүүгө тийиш. Буга мыкты даярдык көрүп, жумушту сапаттуу аткаруунун мааниси өзгөчө чоң деп баса белгиледи. Мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча улуттук программаны ишке ашырууга каражат бар, бирок иш-чараларды жүргүзүүнү каржылоого арыз жетиштүү келбей жатат. Бул туурасында Жогорку Кеңештин депутаты Чыныбай Турсунбековдун төрагалык астында өткөн жыйында белгилүү болду. Каржы министрлигинин маалыматында жалпысынан программаны ишке ашырууга 493,6 миллион сом суралган. Быйылкы жылга 243 миллион сом каралган. Бирок экинчи кварталда Улуттук илимдер академиясы 42 миллион сомдук, мамлекеттик тил комиссиясы 700 миң сомдук арыз берген. Башка маселелер азыркы учурда тилди өнүктүрүү боюнча долбоорлорун бере элек. Билим берүү министрлиги техникалык университетке электрондук китепкана түзүүнүн башталышына 1 миллион 100 миң сом сурап, каражат бөлүндү. Ошондой эле лингвистикалык борбор курууга 10 миллион сом сураган. Керектүү китептерди мындай басып алып, мындай киргизип алып, окуйун десең, орусча, англисче бар, кыргызча жок эчтеке. Ошон үчүн электрондук китептердин кыргызча, мамлекет тилдеги китептердин электрондук варианттарын көбүрөөк даярдасаңар, анан кийин киргизсеңер интернет аркылуу ким болбосун окуй берет, талаада жүрөбү,
тоодо жүрөбү, ойдо жүрөбү, чет өлкөдө жүрөбү. 17 июльдө өлкөдө мусулмандар орозо айт майрамын майрамдайт. Майрамга карата президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстанда жашаган мусулмандарга куттуктоо жолдоду. Анда төмөндөгүдөй деп айтылат. Урматтуу мекендештер, Кыргызстандын кадырлуу мусулмандары, бардыгыңыздарды ыйык орозо айынын аякташы жана көптөн күткөн айт майрамы менен куттуктайм. Орозо айы руханий тазаланууга, пейилди оңоп, жакшылык жасоого умтулуу, көңүлдөгү таарынычтарды кечип сабырдуулукка жана кайрымдуулукка чакыруу, элдин биримдигин, ынтымагын жана жергебиздеги тынчтыкты баарынан жогору тутуу. Нечен кылымдап калыптанган ислам дининдеги мына ушул руханий дөөлөт адам баласын ар дайым алдыга, жакшылыкка жетелеп, жаш муунду туура жолго чакырып турат. Адамзаттын мына ошол мыкты дөөлөттөрү Кыргызстаныбызды улам жаңы бийиктикке көтөрүүгө өбөлгө түссүн. Ылайым ыйык орозо айында сиздер ниет кылган жакшы тилектердин бардыгы кабыл болсун. Орозо айт ар бир үй бүлөгө жакшылык, кубаныч алып келсин. Жерибизге тынчтык, элибизге ынтымак жана биримдик берсин. Айтыңыздар маарек болсун. Айт намазга арналган иш-чара эртең эски аянтта таңкы саат 6-дан 10 мүнөт өткөндө башталарын мусулмандар башкармалыгы кабарлады. Программага ылайык 6:20-дан 7-ге чейин дин тууралуу маселелер менен баяндар айтылат. Ал эми 7:30-га чейин муфтий Максатбек Ажы Токтомушев шарият маселелеринен жана Рамазан айы туурасында баяндама жасайт. Андан кийин бийлик өкүлдөрүнө куттуктоо сөздөр үчүн 15 мүнөт берилет. Айт намазы 7:45-те окулуп 8:00-дө аяктайт. Экспорттан түшкөн кирешелердин азайышы, инфляция жана жалпы эле экономикадагы кризистик көрүнүштөр бир гана Кыргызстанда эле эмес, Россия, Казакстан, Беларусь жана Арменияда болуп жатат. Бул тууралуу бүгүн ишкерлер банк өкүлдөрү жана эксперттер менен болгон жолугушууда Евразиялык экономикалык комиссиянын макроэкономика саясаты боюнча департаментинин башкы директорунун орун басары Андрей Липин билдирди. Анын айтымында, бул дүйнөдөгү нефтиге жана башка сырьёолорго болгон баанын төмөндөшүнөн улам келип чыкты. Бул көрүнүш Россия менен Казакстандын экономикасына терс таасирин тийгизип, өз кезегинде бул мамлекеттер Казакстан, Армения жана Белоруссиядан товар алуусун азайткан. Экономикадагы мындай төмөндөөлөр 2011-жылдан башталган. 2014-жылдан тарта евро биримдиктен Россия мамлекетине болгон экономикалык санкциялар жана контрсанкциялар буга кошумча таасир тийгизди. Мындай жагдайда бюджеттик саясат контрциклдик болушу керек дейт эксперт. Мисалы, мамлекет салыктарды азайтуу менен бирге ишкерлерге көмөк көрсөтүшү зарыл, же кыйналып жаткан үй бүлөлөргө субсидия же акчалай жардам бериши керек. Россия менен Казакстанда бул максатта атайын резервдик фонддор түзүлгөн. Аналогично идет падение реальных доходов населения в Российской Федерации. Бирок мындай жардамды Минфин көзөмөлдөшү зарыл. Себеп дегенде кризис учурунда субсидия жана жардамдарды көрсөтүп жатып, Грецияда эмне болуп жатат. Андыктан базар муну өзү тууралап турат. Азыр инфляция Кыргызстанда эле эмес, башка 4 өлкөдө болуп жатат. Түшүнөбүз, кыргызстандыктар чыгышчыларын азайтып, үнөмдөө режиминде жашап жатат. Бирок биздин байкообуз боюнча Кыргызстандын экономикасы 2017-жылдан баштап өнүгөт. Бул бардык тарабынан эсептелип, далилденген факты. Бул өлкөгө келген инвестициялар менен тыгыз байланыштуу болот. Бир аз гана убакыт керек. Бишкекте курулуш такыр токтоп калуу коркунучунда турат деп курулушчулар айтууда. Башкалада түрдүү имараттарды салган 100 ишкана болсо, анын айрымдары азыртан эле кудуретсиз абалга келгени айтылууда. Кеч эле бийик көп кабаттуу имараттарды куруп жаткан компанияларды тооруп жылдырбаган ал кандай коркунуч? Кабарчыбыз Бурлап Сурманкулов билүүгө аракет кылган. Салынуудан соңку жылдары тездик менен өнүгүп жаткан курулуш тармагы акыркы бир жылда жайлап, айрымдары токтоп калганын курулушчулар айтууда. Курулуштун жайлап калган себеби экономикалык жана уруксат алуу маселелерине байланыштуу. Орусиядагы кризис, мигранттардан келүүчү каражаттын азайышы, Америка акчасынын кымбаттоосудан мөөнөтүн узартып сатып алынган батирлердин төлөмдөрүн убагында төлөөдө кыйынчылык жаратып, курулуп жаткан үйдүн аякташын кечеңдетүүдө. Былтыр октябрь айында башкы прокуратуранын шаардын деталдуу пландоо долбоору иштелип чыкканга чейин жаңы курулуш баштоого мораторий киргизүүсү да абалды туңгуйга алып келди. 2017-жылы генплан бүтөт, только центральный часть шаардын. Мен ойлойм, бул бир 2020-жылдан ашып кетет го депчи. Бир 5 жыл генплан бүтпөсө биз анда бул жерден курулуштун баарын токтотуп, биз башка мамлекеттерге барып иштейбизби же коңшу Алматыга барып салсак да бизге жеңил болот эле да. Деталдуу пландоо шаардын башкы планы үчүн эң зарыл. Бүгүнкү күндө анын үстүнөн иш жүрүүдө. Бирок аны аяктоо 2-3 жылды талап кылат жана сарпталуучу каражатта көлөмдүү болгондуктан шаардык архитектура абалдан чыгуунун убактылуу башка жолун сунуштоодо. Мисалы үчүн проект застройкаларды көрүп атабыз, ошо бир жолун чоң. Андан сырткары дагы биз баягы убактылуу нормативдик документтерди иштеп чыгып, ошолорду убактылуу пайдаланып турсак,
БДП аягына чейин чыккан чакпы деп ошондой бир жолдорду көрүп атабыз да. Көп жылдан бери чечилбей келген проблемадан миллиардтаган базар жапа чекпеши керектигин адистер белгилешет. Анткени курулуш тармагы экономиканын кыймылдаткычы катары бааланып келет. Ал токусо кесепети оор болорун эскерткен эксперттер маселени чечүүдө өкмөт банк сектору менен биргеликте антикризистик программа кабыл алуусу зарыл дешет. Акча жоктук көйгөй чоңураак 70-80% ошол таасир этип атат курулуштун токтотконуна. Бул жерде мамлекет ошолго бир жок дегенде документальный жагын жардам берсе, мындай акчасы барларда убагында бүтүрүп дагы бир чоң жардам болмок. Муну менен бирге турак жай куруу мыйзамы менен жер мыйзамына да өзгөртүү киргизүү зарыл. Анткени бир эле үйдүн курулушун шарттаган эки мыйзамда бири-бирине карама каршы келген беренелер бар. Бурулай Пусурманкулова, Алтынхан Бабаев, Коомдук биринчи канал. Жогорку кеңеште социал-демократтар фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбеков баштаган депутаттар жана таза коом долбоорун иштеп чыккан адистер менен Испаниянын Барселона шаарынын вице-мэри, белгилүү коомдук ишмер Антони Вивис Томас менен жолугушушту. Жолугушууда таза коом долбоорунун жана Барселонанын акылдуу шаар долбоорунун бете чаар болуп, долбоордун максаты, ишке ашыруунун жолдору жана натыйжасы туурасында маалымат берилди. Эки тараптын тең долбоорлорунун максаттары окшош, коррупциядан тыш, ачык, таза коомду куруу. Бир айырмачылыгы акылдуу шаар долбоору мурунтан эле иштеп, эске аларлык натыйжаларга жетишкен. Барселонада бул долбоорду ишке ашыруунун аркасы менен 8 миллиард долларлык инвестиция тартылып, 55 000 жумуш орун түзүлүп, ички дүң өндүрмө 4 эсеге жогорулаган. СДПК партиясынын демилгеси менен элдин колдоосу менен ишке аша турган таза коом долбоору ийгиликке гана алып келерине бул жагынан чоң тажрыйбасы бар Антони Вивис Томас терең ишенерин билдирди. Биздин долбоор негизинен ушулга кызыккан бардык өлкөлөрдүн инвесторлору үчүн ачык. Анткени себеби бул мамлекеттик жеке менчик мыйзамдын негизинде ишке ашат деп турабыз. Мамлекеттик бюджеттен, өлкөнүн бюджетинен бир тиын чыкпастан бардыгын ошо чет элдик же өлкөсүнөн чыккан инвесторлордун тартуу менен биздеги Кыргызстандагы болгон мүмкүнчүлүктөрдү, базалык мүмкүнчүлүктөрдү пайдалануу менен ишке ашырабыз. Жогорку кеңештин депутаты Роза Акназарова Европанын коопсуздук жана кызматташтык уюмунун парламенттер ассамблеясынын быйылкы жыйынында экономикалык маселелер, технология жана айлананы чөйрөнү коргоо боюнча комитеттин төрайымы болуп 3-чү жолу шайланды. Жогорку кеңештин депутаттарынан турган делегация Финляндияда өткөн Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун парламенттер аралык ассамблеясынын жыл сайын өтчү сессиясына катышып келди. Ага 57 өлкөдөн 300гө жакын парламентарийлер барды. Сессиянын жүрүшүндө Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдүн бюджеттик төлөмдөрүнүн көбөйүшү тууралуу маселе каралды. Анда Акназарова өз пикирин ийгиликтүү коргоп, Кыргызстан үчүн мурда төлөнүп жүргөн сумманы сактап калды. Натыйжада биздин мамлекеттен төлөнүүчү каражат 1428 еврону түздү. Белгилей кетсек, жылына төлөнүүчү бул каражат Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдүн ичиндеги эң төмөнкү көрсөткүч. Сиздер ушул саатка алынган кабарлар топтому менен тааныштыңыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта туруңуздар.